Бишкектеги улуттук эне жана баланы коргоо борбору 55 жылдык мааракесин белгилөөдө. Жыл сайын бул мекемеге келип 20 миңден ашуун бөбөктөр жана аялдар дарыланышат. Айрыкча педиатрия тармагында наристелердин тубаса кемдиги, аз кандуулук сыяктуу ооруларды алдын алуу ушул ооруканада эмгектенген дарыгерлердин мойнунда. Ошентсе да өлкөнүн булуң бурчунан келген оор абалдагы эне жана балдарды дарылоодо көйгөйлөр да жок эмес. Кененирээк кийинки материалда. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы боюнча дүйнө жүзүндө жыл сайын 800дөн ашык айымдар төрөттөн жана кош бойлуулуктан каза болушат. Кыргызстанда эле акыркы 5 жыл ичинде төрөттөн каза тапкан кыз келиндердин саны 2015 жылга салыштырмалуу 4%га кыскарган. Ошол статистиканы караганда статистиканын оор нерсе дагы деле болсо бизде Кыргызстандагы акыркы 5 жылда эненин өлүмү, балдардын ымыркайлардын өлүмү боюнча азаюулар болгону менен дагы деле болсо салыштырмалуу башка өлкөлөргө кандай аябай жогорку деңгээлде турабыз. Ошондуктан бул багытта биз сөзсүз иштеп, ар бир ымыркайдын, ар бир эненин себеби кандай болсо болсун, ошону коргоого аракет кылышыбыз керек. Кыргызстандагы улуттук эне жана балдарды коргоо борбору энелердин жана балдардын саламаттыгына кам көрүү максатында күн сайын ар кандай иш-чараларды өткөрүп турушат. Дарыгерлер белгилешкендей, төрөт учурунда кош бойлуу айымдардын жана наристелердин өмүрүн сактап калуу үчүн албетте өлкөдөгү баардык төрөт үйлөрдү тиешелүү медициналык жабдыктар менен камсыз кылуу керек. Ага катар Кыргызстанда жогорку сапаттагы медициналык тейлөө борборлору жокко эсе. Мына быйыл өзүңүздөр билесиздер, перинаталдык борбордун программасы кабыл алынды. Ушул жылдын аягында же болбосо наркы жылдын башында ушул жаңы перинаталдык борбор Бишкекте башталат. Анан андан башка Жалал-Абадта, Баткенде дагы ушундай борборлордун курулушу быйыл башталат да. Көйгөйдү чечүү үчүн бир гана дарыгерлердин тажрыйбасын жогорулатуу үчүн өтүлгөн сабактар жана борборго келген жаңы медициналык жабдыктар аздык кылат. Все эти проблемы можно было бы предотвратить. Бул көйгөйдү болтурбаш үчүн жубайлар ооруканага медициналык текшерүүлөрдөн өтүшү үчүн алдын ала кайрылуусу абзел. Ошондо гана ар кандай ооруну алдын алса. Консультацию специалистов, при необходимости консультацию. Бүгүнкү иш-чара баардык балдар бирдей күлүп ыйлашат аттуу ураандын астында өттү. Айтсак, баардык энелер бирдей эмес. Алардын ар бири кош бойлуулукка жана эне болууга ар кандай мамиле кылышат. Мисал алсак, Финляндия менен Норвегиянын айымдары эне болууга алдын ала даярдыктарды көрүшөт. Алар эрте эле тиешелүү медицина текшерүүлөрүнөн өтүп турушат. Ошондуктан Кыргызстандагы болочок энелердин айрымдары кош бойлуулукка шалаакы мамиле жасабастан жогорудагы өлкөнүн айымдарынан үлгү алышы керек. Себеби Орто Азия жана Европа мамлекеттеринин катарында Кыргызстанда төрөт учурунда каза болгон кыз келиндердин санынын көрсөткүчү жогору турат.